Жаңы жылда эмне кымбаттайт? Кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Алдыда мен сиздерге айтып берем. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Атым Айкүмүш, саламатсызбы? Ушул жылдын 1-майынан тарта электр энергияга болгон тариф 20 тыйындан 23 тыйынга чейин кымбаттайт. Энергетика министри Талайбек Ибраев тарифтин көтөрүлүшү инфляцияга, энергетикалык жабдуулардын баасынын өсүшүнө жана жыл сайын электр энергияны керектөөчүлөрдүн саны 10-15%га өсүп жатканына байланыштуу деп түшүндүргөн. Министр өлкөдө электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын 1-майда көтөрүлүп турарын билдирген. 2025 жылдын 1-январынан тарта Орусиядагы мигранттар үчүн жаңы мыйзам күчүнө кирди. Анда убактылуу же туруктуу жашаган жери, эмгек же жарандык укуктук келишими жок кыргызстандыктар Орусияда 1 жылда 90 күндөн ашык жүрө албайт. Орусияда көп убакытка жүрүү үчүн чек арадан кирип чыгуу мүмкүнчүлүгү дагы жокко чыгарылат. 5 февралдан тарта мыйзамсыз жүргөндөрдүн баарын чыгара баштайт. Тартип бузгандар өлкөдөн чыгарылып, көзөмөлгө алынган адамдардын тизмесине киргизилет. Майрам жана дем алыш күндөрү боюнча жогорку кеңеш түзөтүүлөрдү кабыл алды. Эгерде президент ага кол койсо, 23 февраль, 7 апрель, 8 ноябрдагы майрам күндөрү кадимки жумуш күнү катары кабыл алынышы мүмкүн. Эгерде мурун майрам күндөрү дем алышка туш келип калса, аларды кийинки жумуш күндөрүндө белгилеп, дем алыш катары өзгөртүлчү. Жаңы өзгөртүүлөр күчүнө кирсе, майрамдар дем алыш күндөрүнө туш келсе деле, ошол эле күнү майрамдалып башка күнгө жылдарылбайт. 2025 жылдын 1-июлунан тартып электрондук тамекилерди импорттоого жана колдонууга тыюу салынат. Электрондук чылым колдонгону үчүн жарандарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 60 000 сом айыппул салынат. Электрондук тамеки саткан жеке жактарга 50 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айыппул салуу каралган. Ал эми аны ташыгандар 150 000 сомдон 200 000 сомго чейин айыппул төлөшөт же 1 жылдан 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. 2025 жылдын март айынан тарта Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын түзүмүнө кирген имамдар 8 000 сомдон айлык ала башташат. Жыл аягына чейин алардын айлыгы 20 000 сомго чейин көтөрүлөрү пландаштырылган. Президент Садыр Жапаров имамдардын айлык акысы үчүн акча каражат бюджеттен бөлүнбөөрүн, анын ордуна мечиттердин ишмердүүлүгүнө жана имамдардын эмгек акысын камсыздоого багытталган мурда эсепке алынбаган булактар колдонуларын айткан. Жаңы жылдан тарта күйүүчү майды импорт кылгандардан жана аны өндүрүүчүлөрдөн ар бир литри үчүн 1 сомдон алынат. Бул акча жол фондуна которулуп, жолдорду түзөтүүгө жана оңдоого жумшалат. Эске салсак, Кыргызстанда транспортко болгон салыктар жоюлган. Депутат Дастан Бекешевдин айтымында мындай өзгөрүү экономиканын бардык тармагына таасирин тийгизет. Буга чейин ал ушул сыяктуу өзгөрүүлөр күйүүчү майдын кымбатташына алып келип, тамак ашка, курулуш материалдарына жана транспортко байланыштуу башка кызматтардын баасын көтөрөрүн белгилеген. Бардык унаа ээлери унасын автотранспорттук жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүшү керек. Учурда полистин баштапкы баасы 1680 сомду түзөт. Баа айдоочунун тажрыйбасына, транспорттун түрүнө, кыймылдаткычтын көлөмүнө, айдоого уруксат берилген айдоочулардын санына, транспорт каражаты катталган өлкөгө, камсыздандыруу мөөнөтүнө, диагностикалык картанын болушуна жараша болот. Эгерде унаа камсыздандырылбаса, 2025 жылдын 1-июлунан тарта жеке жактарга 3 000 сом, эми юридикалык жактарга 13 000 сом өлчөмүндө айыппул салына баштайт. Жаңы жылдан тарта ЭТТК колдонбогон ишканаларга айыппул салынат. ЭТТК деген бул товар тууралуу жөнөтүүчү, алуучу жана товарды жеткирген транспорт жөнүндө бардык маалыматтарды камтыган электрондук документ. Электрондук документти колдонуу үчүн мамлекеттик салык кызматындагы жеке кабинетиңизде катташыңыз керек болот. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмамбатовдун айтымында, 1 айдын ичинде ЭТТК колдонула турган атайын товарлардын тизмеси түзүлөт. 2025 жылдын октябрынан тарта пенсиянын орточо өлчөмү 7%га жогорулап 10 584 сомду түзөт. Учурда анын орточо өлчөмү 9 380 сом. Чекит медиага катталып, чындыкты билиңиз.